Борбордук телеканалда маданият жана жаштар саясатын көрсөткөн күндүн темасы назарыңыздарда. Студияда Нуржан Султанбекова. Саламатсыздарбы? Акыркы жылдары Кыргызстанда жаштардын орду мурдагы жылдарга салыштырмалуу чоң ролго ээ болуп, жаштардын аракети, жаштар саясаты өнүгүп өсө баштады. Ал тургай жаштар парламенти да түзүлүп, бир канча жылдардан бери иш алып барууда. Бүгүнкү эфирибиздин коногу жаштар парламентинин негиздөөчүсү Назгүл Жолдошева. Саламатсыздарбы? Кош келиптирсиз. Саламатсыздар. Алгач эле ушу айтсаңыз, жаштар парламентин түзүүдө сиз ушу эмне максат менен түзгөнсүз, максаттарын айта кетсеңиз. Жаштар парламенти 2011-жылы Кыргызстанда түзүлгөн. Бул жаштар парламентинин эң негизги максаты бул жаштар менен жанагы чечим кабыл алуу процесстерде катышуусу жана ошондой эле жаштар менен региондогу жаштар менен жанагы бийлик өкүлдөрү менен конструктивдүү бир диалогдуу площадка платформа түзүү максатында түзүлгөн жаштар парламенти. Ошондон бери биз 2011-жылдан бери бүгүнкү чейин ишибизди улантып келатабыз жаштар парламентинин. Биздин долбоордон 300дөн ашуун жаш кыздар чыккан. Бүгүнкү күндө биздин жаштар парламентинин максатына жетиштик десек болот. Себеби дегенде бүгүнкү күндө айылдык кеңештерде жана ошондой эле шаардык кеңештерде, жогорку кеңештерибиздин депутаттарыбыз бар. Андан тышкары жаштар көптөгөн долбоорлорду ишке ашырып келатат. Мисалы айтып кетсек, киберспорт боюнча жана ошондой эле экология тармагында, билим тармагында эң негизгиси биздин жаштар парламентинин максатыбыздын бири бул билим берүү жаатында иштерди алып баруу. 2010-жылдан бери биз ар кандай изилдөөлөрдү жүргүзүп келатабыз билим берүү тармагында. Бул жана ошондой эле коррупция, ошондой эле баллондук системанын эффективдүүлүгү боюнча жана андан тышкары мектеп билим системалары боюнча ар кандай изилдөөлөрдү жүргүзүп, ошол жогорку кеңештин комитеттерине сунуштап, ошол менен жаштар парламенти иш алып барып келатат. Ушу жаштар парламентинин курамында кимдер бар? Канча жаштан өйдө ушу сиздердин парламентке мүчө болуп депутат боло алышат? Жаштар парламентин 18 жаштан 35 жашынга чейин. Себеби дегенде биз мурун мыйзамга ылайык 28 деп каалаучубуз. Бирок көптөгөн жаштардын суроосу боюнча биз 35 жашка чейин деп возрастной цензди өстүргөнбүз. Себеби дегенде бизде деген мындай саясатка эмес, жана коомдук жашоого кызыкчылык жана ошондой эле пайда болот. Бул жана 28 жашынан кийин экен. Ошон үчүн биз 35 жашка чейин кабыл алганбыз. Биздин жаштар парламентинен көптөгөн Кыргызстандын бүт аймагынан жаштар алынып келинген. Ошондой эле андан тышкары активдүү жана граждандык позициясы бар жаштар Кыргызстандын келечегине кайдыгер карабаган жаштарды тандап алабыз. Бирок Бишкек шаарында эле иш кылышабы же ошол жер-жерлерде, айылдарда деле, жети областта иштерин улантып беришеби? Биз 2019-га чейин Кыргызстанда Бишкекте гана иш менелүүлүгүбүздү алып барып келдик. Анткени бизге регионго чыгыш бир аз татаал болгон. Бирок 2019-жылдан баштап биз жаш парламентарий мектебиде почтачы кылганбыз. Жана ошо биздин партнерлорубуз менен биргеликте ушул долбоор ачылган. Бүгүнкү күндө 3-чү созыв кабыл алынып атат ошто. Жана ошондой эле мурдагы жылы Нарында ачылганбыз. Ар бир долбоордун координаторлору бул биздин жаштар парламентинин мүчөлөрү. Неге? Анткени алар ичинки системаны жакшы түшүнгөн үчүн ошолордун чыган балдар ошол жаштар парламентинин региондо жетектеп келатышат. Бүгүнкү күндө бизде Ошто жана Нарында эле бар, Бишкектен. Анткени ошол жакта мындай кызыкчылык жана кызыккандар абдан көп. Бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө Бишкекке жаштар парламентине көптөгөн балдар региондон ай сайын келип катышып кетишет. Анткени Бишкекке катышкан көбүрөөк кызык деп ойлойм алар. Алар деле ушу биздин жогорку кеңешке барып кире алышабы же андан тышкарыбы? Биздин ишмердүүлүгүбүз жалгыз гана жогорку кеңештин тегерегинде эмес, мен биринчиден биздин депутаттарга ыраазычылыгымды билдирейин деп элем. Себеби дегенде биз ушунча жылдан бери колдоп жана төрагаларга ушул ар бир созывдын төрагалары жана ошондой эле депутаттар бизди абдан колдоо көрсөтүп келатат. Мен ошол терең ыраазычылыгымды билдирейин дедим эле. Анткени ошолор аркылуу биз жогорку кеңешке кирип жана ошол ар кандай экскурсиялар жүргүзүп, депутаттар менен жолугуп жана ошол өзү иш-чара маселелерин талкуулап келишет.
Бирок биздин жаштар парламентинде жалгыз гана саясат эмес, биз гана ошондой эле өзүнчө тренингдер өтөбүз. Жолугушууларды Кыргызстанда жалгыз ийгиликке жетишкен адамдар менен жолугушуп атат. Ошондой эле ар кандай тренингдерди өтөбүз. Ал тренингдер саясий сабаттуулук боюнча жана ошондой эле кантип эл менен иштеш керек, кантип долбоорлорду ишке ашырыш керек, ошондо мыйзам долбоорлору кантип процесстерди өтөт, ошолордун баарын процедуралары боюнча биз кандай эксперттер менен же тренерлер менен тренингдерди өткөрөбүз. Ошол учурда биздин коомдогу жаштардын көйгөйү мисалы эмнеде? Мисалы өздөрүнүн бир нерсесин алып чыгайын десе, бир көйгөйлөр барбы? Мамлекет тарабынан кандайдыр бир колдоо көрсөтүлөбү ошол жаштарга, ошо сиздердин парламентке, жаштар парламентине? Негизи эле мен айтып кетчү нерсе 2010-жылдан бери Кыргызстанда жаш революциядан кийин жана ошондой эле жаштарга абдан көңүлү бурула баштады. Ошондон бери 2010-жылдан бери байкасаңар көптөгөн жаш уюмдар, жаштар менен иштеген уюмдар пайда болду Кыргызстанда. Жана ошондой эле көптөгөн долбоорлор ушу жаштарга багытталып келатат. Мамлекет тарабынан ооба жаштарга колдоо көрсөтүлүп келатат. Ар кандай центрлер салынып атат региондордо. Ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү, платформалар түзүп берүүгө аракеттенип жатышат. Бул жактан ишмердүүлүктөр жүрүп жатат. Бирок бул көбүнчө маселе жанагы долбоорлордун идеялары деп атасыз. Ошолорду жергиликтүү жанагы жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жаштар иш алып барып келатат десем болот. Себеби дегенде айлык кеңештерде бүгүн карасаңар көптөгөн жаштар. Демек алардын үнү болуп келатат. Бирок ошол эле маалда канчалык кызыккан ошол коомдук жашоого жана ошондой эле ошол жаштардын саны бир аз азайып баратат. Себеби дегенде миграциянын немеси өсүп баратат. Агымы көп болуп аткан үчүн Кыргызстанда жаштардын саны дагы бир аз азайып баратат десек болот. Ошол жанагы жаштар дегенде гана 14 жашынан да бизде мыйзамга ылайык. Бирок жана иштеп баштаган, окуп баштагандан кийин Кыргызстандан кетем деген жаштардын саны абдан көбөйүп баратат. Ошон үчүн биз жаш кадрларды тарбиялап өстүрүш керек. Бул бир чоң бир максат. Себеби дегенде бизде кадр маселеси бир аз оорураак. Себеби дегенде региондордо тил маселеси бар. Кыргыз тилин билсе, орус тилин билбейт, орус тилин билсе, кыргыз тилин билбегендер бар. Ошондой эле жана анда жазыш керек. Ошондой бизде жакшы специалисттер азайып баратат Кыргызстанда. Бул абдан бир көйгөй, ошол тармакта көбүрөөк иш алып барыш керек. Анткени мамлекет тараптан көбүрөөк мотивация берүүчү жана бир мүмкүнчүлүктөр, долбоорлорду башташ керек деп ойлойм. Сиз айтып атпайсызбы, ошо Бишкек шаарында, айын арында оштоо бар депчи. Анан мисалы башка облустарга деле биздердин ошо Бишкек шаарындагы активисттерди ошолорго жиберип тренинг өткөрүп чакырса болобу? Ошондой мүмкүнчүлүктөр барбы? Ооба, биз ошо региондорго барганда биздин өзүбүздүн тааныш аркылуу деле ар кайсы уюмдарга кайрылып биз ошо тренингдер өтүп бергиле деп суранабыз. Алар дайыма ачык биз менен. Биз дайыма региондордо жанагы жаштарга деген мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнгө аракет кылып жасап жатабыз. Бирок бул жалгыз гана бизден эмес, жаштардан дагы неме болуш керек да. Суроо талап жаралыш керек. Бирок биз өзүбүздүн колубуздан келишинче иштерибизди алып барып келатабыз региондордо. Жана ошондой эле биз пландап жатабыз быйылдан баштап, быйыл же эмки жылы башка дагы региондордо жаштар парламентинин ачылышына. Кыргызстан менен ошо башка мамлекеттердин орду, ошо жаштардын орду кандай? Алардын парламенти, жаштар парламенти аларда канчалык деңгээлде эмне иш кылышат, биздики кандай, айырма барбы? Ушул ошончо жылдан 11 жылдан бери менен көптөгөн мамлекеттер жаштар саясаты боюнча, жаштар боюнча көптөгөн долбоорлорго катышып келдик жана ошондой эле башка мамлекеттер менен биз көптөгөн жакшы тыгыз байланыштабыз. Ар бир мамлекетте өзүнүн жаштар парламенти өзүнүн бийлик системасына карата түзүлгөн. Мисалы, 2 палаталуу парламент бар, мисалы, Орто Азиядан эле алсак, мисалы, алардын өзүнүн саясий системасына ылайык түзүлгөн жаштар парламенти бар. Биздики деле ошондой. Анткени жаштар парламенти биздин парламент конституцияга ылайык түзүлгөн, ошондой эле регламент, жогорку кеңештин регламентине ылайык түзүлгөн. Ошондой эле көп мамлекеттер ошондой эле өзүнүн ичинки системасы боюнча түзүлгөн жаштар парламенттери бар. Биздин коңшу мамлекеттерде ошолор жөнүндө айтып кетсек, мисалы, алардын парламенти бир аз башкачараак, өзүнүн ичинки системасына ылайыкталган. Бул ошо туура дейм, себеби дегенде биз деген башка нерсени үйрөтө албайбыз да. Мамлекет кандай болсо ошонун табигый системасын үйрөтөбүз жаштарга.
Анан биз каалаган мисалы бийлик бутактарын киргизе албайбыз. Ошого жараша биз жаштар парламенти түзүлгөн. Өзүнүн ичинде системасы бар, өзүнүн ичинде куралдары бар, ошого жараша ылайык иштешет. Мисалы 3 фракция бөлүнөт, 3 фракция бөлүнгөндөн кийин оңчулдар жана ошондой эле орточулар болуп бөлүнөт. Ошонун андан бир спикер тандалат жана ошондой эле оппозицияда калган коалиция, көпчүлүк коалициядан кийин оппозиция калгандан кийин неме түзүлөт, вице спикерлер шайланат. Регламент алардын баарынын орду бар. Ошондой эле комитеттер түзүлөт, комитеттердин башчылары, жетекчилери ушу комитет аркылуу жана долбоорлорун ишке ашырышат. Алар өздөрүнүн окуусунан же жумуштарынан тышкары эле кылышабы же ар дайым сиздер менен ушу жаштар отурабы? Жок, бош убактысында, Жок, бош убактысында эмес. Мисалы биз түзүлгөн программа бар, долбоор. Мисалы 6 айга, 8 айга деп созулган. Ошол ай убакыттарда жыйындар өтөт. Жыйындан чыккан тапшырмалар бар. Комитеттер өздөрүнүн ишмердигин өткөрө беришет. Ошол комитеттер ошол өзүнүн жетишкендиги боюнча, өзлөрүнүн долбоорлору боюнча иш алып барып келишет. Ошол эле министрдин өкүлчүлүктөрү менен жолугушат, агентстволор менен жолугушуп, жана ошондой эле биргеликте иш алып барышат. Мен ошондой эле биз ушул Кыргызстанда 11 жылдан бери иштеп келатабыз. Бизге дайыма ачык бийлик бутактары, жана ошондой эле биз менен дайыма жаштарды колдоого дайыма ачык. Ошон үчүн биз бул проблема жаратпайт. Биякта бизге главное, эң маанилүүсү жаштардын инициативдүү болушу жана ошол эле жаштардын чыныгы кызыгуу болуш керек. Ошо парламентке кошулам деген жаштардын саны, ошол эле студенттердин дагы бир саны көп болуш керек. Анан алар эмне кылып кошула алат сиздерге? Кандай нерселерди сиздерге кошулуу үчүн, сиздерге мүчө болуш үчүн эмне кылыш керек? Биз заявка толтурушат, билдирүүлөр толтурушат. Ал толтурулгандан кийин бизден жакшы, мыкты дегендерди тандап алабыз. Тандап алгандан кийин биз интервью болот. Интервью аркылуу биз ошол биз коюлган сан количество боюнча биз ошончо адамды тандап алабыз. Биз квоталар бар региондорго, ар бир региондон өкүлү болуш керек деген неме бар. Жашы жана ошондой эле ушул күнгө чейин жетишкендиктери боюнча кайсы долбоорлор менен иштейт, кандай биз ошо кандай биз дагы кандай колдоо көрсөтө алабыз деп ошол ылайык биз тандап алабыз жаштарды. Бирок биз шайлоо системасын киргизели дегенбиз, бирок бул абдан оор. Биз ошол эл жаштар шайлап алсын деген системаны киргизгенге аракет кылып жүрөбүз. Бирок бул бир аз оорчулук жаратат, себеби дегенде кээде жаштардын жоопкерчиликтери болот. Кээде катышам деп катышпай коет, бир нерсе болот, анан биз ал шайлоону жүргүзбөй баштагандан кийин алар артка кайтпаш керек. Көп учурда бизде жаштардын кээде кайдыгерлик же жоопкерчиликтин айынан ушундай чоң долбоорлор кээде ишке ашырылбай калып атат. 11 жылдан бери ошо канча жаштарды сиздер тарбиялап жүрмүсүздөр? Биз 300дөн ашуун жаштар биздин долбоордон чыкты десек болот. Бүгүнкү күндө көптөгөн мамлекеттик кызматтарда, жеке ишкер, ошондой эле эксперт болуп жүрүшөт. Журналисттер бар биздин арабызда, депутаттар бар, шаардык кеңеште, айылдык кеңеште, жогорку кеңеште. Биз үчүн чоң жетишкендик. Биздин жаштар парламенти бул бүгүнкү күндө чоң деген кадрларды жараттык десек болот. Кадрларыбыз биздин Кыргызстанда көптөгөн жерлерде иштеп келатышат. Ошолордун колдоосу да аркылуу анткени биз деген андан тышкары долбоордун туруктуулугу боюнча биздин өзүбүздүн жана дайыма жолугушуубуз болуп турат. Жылда бир жолу жолугушабыз өзүбүздүн мүдүрүүчүлөрүбүз менен. Ошолор менен ошол баары бирин таанышып, бири-бирине бир кандайдыр бир катышуучу эмес, ошондой эле бир чоң үй бүлө болуп калдык. Анткени көбү деген долбоордо ошол созывдун мисалы катышуучулары бүгүнкү күндө тойлоруна барып катышып жүрүшөт. Жакшы үй бүлөлөрү менен катышып жүрөт. Бул абдан маанилүү, ынтымактуу жана ошол бир ичара өзүнүн катышуулары бар. Азыркы тапта ошо парламенттин багыты, көз карашы тууралуу айтып кетсеңиз кандай? Жаштар парламенти бүгүнкү күндө айтып кетсек көз карандысыз. Эч кимден каржы албайт, мамлекеттен дагы, донорлордон дагы. Себеби деген бул өзүн өзү каржылаган долбоор. Бияка жана катышуучулар да, жана ошо бүтүрүүчүлөр да жардам берет. Бул долбоордун туруктуулугу боюнча бул биз мамлекеттин эмес, чет элдик уюмдар эмес, өзүнчө бир көз карандысыз уюм. Биздин эң негизги багытыбыз бул айтып кеткендей эле билим берүү тармагында. Анткени билим берүү бул жаштардын
основасы. Ушу жаштар парламентин түзүүдө 11 жыл мурун сиз кандай максатта, кандай пландарды коюп алып түзгөнсүз? Мен 2010 жылы чет эл конференцияга барып, ошол жерде 48 мамлекеттеги жаштар менен таанышып, келген мамлекеттен таанышып, ошол эле жерде мен ушундай Кыргызстанда билимдүү, прогрессивдүү жаштардан Кыргызстанда болсун деген чоң максат койгом. Мен ошол максатка жеттим деп эсептейм. Себеби дегенде бүгүнкү күндө Кыргызстанда жаштар парламент чыккан, жаштардын көбү прогрессивдүү, билимдүү жана көп нерсеге жетишкен балдар. Биз ошолор менен иштеп Кыргызстанды бир башка форматтагы жаштарды өсүп чыгаруу деген максат болгон. Ошол мен үчүн бир миссия катары болгон. Мен ошо ойлойм, биз кандайдыр бир деңгээлде ошол максатка жеттик. Бүгүнкү күндө бирок биздин азыркы жаңы пландарыбыз бар. Балким биз башка бир тармактардагы жаштар өнүктүрүү саясатында башка бир долбоорлорго менен иштешебиз деген пландарыбыз бар. Мектептер менен деле иштешесиздер, э? Мектептердеги окуучулар менен. Тилекке каршы биз мен өзүм жеке мен иштегем жаштар менен 2013 жылы, 2014 жылдары эл аралык уюмдар менен биргеликте ошол мектеп парламентин реализациялаганбыз. Бирок тилекке каршы биз долбоор 1,5-2 жыл болуп, 2 жылдан кийин бүткөн. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө биз ошо мектеп окуучулары менен иштебейбиз. Бирок бул эң чоң платформа, иштеш керек жаштар окуучулар менен. Анткени дегенде проблемасы жаштар окуучулардын жана аң сезими ошол жерде көп таасир берүүчү убакыт. Тилекке каршы буга дагы финансирование керек, колдоо керек. Ошон үчүн биз азыр мектептер менен иштешпейбиз. Эгер колдоо болсо эле сиздер мектептер менен иштешкенге, ошо акча каражат болсо эле мектептер менен иштешкенге. Анткени деген биз деген Бишкек менен регион салыштырганга болбойт. Биз дайыма мен өзүм көп регионго чыгам, көп регион жаштар менен иштейбиз. Негизги максатыбыз региондорду өнүктүрүү. Анан регионго барыш үчүн жана каржылаш керек, жана ошондой алар менен иштеш керек. Анткени региондо абдан чоң иш көп. Ошондой эле биз тренингтерге барып жүрөбүз. Бирок жанагы региондор менен Бишкек менен немени салыштырганда бул асман менен жер. Ошон үчүн биз ойлойбуз, көптөгөн эмелер азыркы күндө деле эл аралык уюмдар көп ошол региондорго көңүл буруп келатат. Рахмат Назгүл эже, ошо эфирдин аягында өзүңүз дагы региондордогу жаштарга учурдан пайдаланып, өзүңүздүн кайрылууңузду, чакырууңузду айта кетсеңиз. Биринчиден рахмат менен чакырганыңыздарга. Бул ушундай мүмкүнчүлүк бергенге. Жаштарга эмне дейт элем? Жаштарга биринчиден билимге умтулуу, себеби дегенде билим бул абдан маанилүү. Ошондой эле тилдерди үйрөнүү Кыргызстанда. Бул экинчи эң чоң маселе, себеби дегенде бизде адам Кыргызстанда ресурсубуз анча көп болсо дагы биздин адамдык ресурсубуз абдан көп болуш керек. Ошол үчүн мен ойлойм, ушу жаштарга билим алып, жана ошондой эле Кыргызстандын чын жүрөгүңөр менен сүйсөңөр, Кыргызстанга билимгер менен, жетишкендигиңер менен Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытып аласыңар. Бул патриотизм, бул жалгыз гана мекенди сүйүү эмес, өзүң силердин жетишкендигиңер бул Кыргызстандын эң чоң жетишкендиги деп эсептейм. Ошон үчүн ар бириздин жетишкендигибиз бул мамлекеттин өнүгүшүнө чоң таасир берет. Чоң рахмат Назгүл эже, биздин эфирге келип убактыңызды бөлүп бергениңизге. Албетте жаштар биздин эртеңки келечек, жаштарыбыздын билим алуусу, жумуш менен камсыз болуусу өлкө үчүн маанилүү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Борбордук телеканалды социалдык тармактардан, YouTube, Facebook, Instagram жана TikTok баракчаларынан да көрсөңүздөр болот. Сиздер менен мен Нуржан Султанбекова болдум. Кийинки эфирден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.